1981-жылы курулуп пайдаланууга берилген Райхан Шукурбеков атындагы орто мектеп эми жаңы салынган мектептерден кем калышпаган шарттар менен жаңыланды. Анткени 19 миллион сом каражат жумшалып, ал капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Жакында Талас облусунун өнүктүрүү фонду аркылуу эмеректер келет, буюрса мектептин ичине. Тегереги болсо айыл өкмөтүнүн стим грант аркылуу, дем берүүчү грант аркылуу брусчатка төшөлүп, тегереги курчалып атат. Суммасы 3 миллион 450 миң сом болуп атат. Өздүк салымыбыз 517 миң сом болду. 192 окуучуга лайыкташкан мектепте бүгүн 147 окуучу билим алууда. Аристин жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында имаратты жылуулоо, эски терезелерди жаңыртуу, электрокерамикалык жылыткычтарды орнотуу, электр өткөргүчтөрүн жаңыртуу, заманбап жарыктандыруу системасы менен имараттын вентиляциясын алмаштыруу иштери жүргүзүлгөн. По сравнению с тем, что было у нас раньше, биздин окуучулар жана мугалимдер жааматы жаңы окуу жылына карата мектебибизде ишке ашкан жумуштарга кубанычтабыз. Анткени мектеп 40 жылдан бери бир дагы жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Азыр караңыздар, жаңы салынган мектептерге окшошуп калды. Ал эле эмес, мектеп заманбап шарттарга ылайыкташтырылды. обучение улучшился. Жаңы имарат жаңы дем берет. Мындай пикирин мектептин бүтүрүүчү классынын окуучусу Назгүл Авазова билдирди. Чек арага чектеш аймакта билим алган окуучулар үчүн көңүл бурулуп, балдардын татыктуу билим алуусуна шарт түзүп жаткандарга ыраазычылыгын билдирди. Мектептин абалы кандай десем начарыраак болчу, азыр болсо биз жаңы бир башка дүйнөгө келгендей сезебиз да. Анан ушул мектепте эң жакшы адамдардан болуп чыкканга сөз беребиз. Албетте эжекелердин да салымы чоң, барыңыздардын эмгектериңиздерди актайбыз. Жаңыланган мектептин ачылыш салтанатына облус башчысы Бакытбек Нарбеков катышып, жаңы окуу жылында жаңы ийгиликтерди багынтууну каалады. Мектептин жаңы имараттарын куруу, мугалимдердин маяналарын жогорулатуу жана материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн каржы булактары каралып, иштер жүрүүдө. Дал ушул Маймак айылына жыл сайын 2 миллион сом өлчөмүндө каржы да бөлүнөт. Мунун баары чек арага чектеш аймактагы жашоочулардын жашоо шартын жакшыртууга багытталгандыгын белгиледи. Чек арага чектеш айыл болгонуна байланыштуу келген күндөн бери өзгөчө көңүл буруп келебиз. Бул жерде көйгөйдү билип алгач ушул тургундарга ыраазычылык билдиребиз. Ушу мекенди таштап башка ишке өтүп кетпестен ушул чек араны бекемдеп туруп, ушул жерде түбөлүк отурукташып, кыргыздын жерин коргоп келгениңиздерге өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Ошол сыңары биз мынакей жыл башында эл менен жолукканда айтканбыз. Ар бир жылы 2 миллиондон кезексиз эч кандай мындай шарттарсыз ушу Маймак айылына 2 миллиондон долбоорлорду ишке ашырууга каражат бөлүнүп турат деп. Аристин жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун координатору Урмат Бидинов эми окуучулар кышкысын жылуу мектепте окушат. Ошол эле мезгилде жылуулук мурдагы салыштырмалуу 50%га үнөмдөлөт деп билдирди. Мектептин ичиндеги жылуулук кыш убагында нормаларга туура келчү эмес да. Анткени мектепте өзү бир 19 градус болуш керек. Класста биз келип ченегенде 14-15 градус болду. То есть балдарга кыш убагында суук, бул ден соолукка да эме болчу. Биз ойлойбуз, ошонун баарын нерсенин баарын биз ушул долбоорун алканда чечтик. Балдарыбыз жакшы окуйт деп ойлойбуз. Мыкты уул кыздар тарбияланып чыга берсин. Жаңыланган мектептин кызыл тасмасы кесилип, келген коноктор анын ичи менен таанышып, билим алып жаткан окуучулар менен бааралашты. Рахат Бекшалиева, Калмурат Мейманбеков, Ынтымак Мейманбеков, Кара Буура району.